12 февралда Қазақстандық ишкер жана экс-президент Нурсултан Назарбаевтың кудасы Кайрат Боронбаев журналисттерге Карагандыдагы фармацевтикалык комплексти көрсөттү. Ал жерге Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Багдат Асылбек да барган. Бирок ишкер журналисттин кошумча суроолоруна жооп бербей тургандыгын айткан. Не надо мне лишний вопрос. Азаттык радиосунун казак кызматы Назарбаевтың кудасы сунуш кылган «Спутник» вакцина жана Казакстандагы бийликтин бизнеси деген журналисттик иликтөөсүн 4 февралда жарыялаган. Андан кийин Боронбаев иликтөөнүн автору Багдат Асылбекке өзү телефон чалып, дары-дармек комплексин көрүп кетүүгө чакырган. Эми казак миллионери минтип камерадан кача баштады. Не надо мне снимать. Мени тартпай эле койчу. Мени тарткандан уялбайсыңбы? Андан көрө кыздарды тарт. Мени эмне тартасың? Эмнеге силер өзгөчөлөнүшүңөр керек? Он хоть в приоритете, чтобы я ему дал интервью. Я ему... Карагандыдагы фармацевтикалык комплекске бир канча жергиликтүү маалымат каражаттарынын журналисттери барган. Боронбаев аларга бул жерде өндүрүлгөн орусиялык «Спутник V» вакцинасы жөнүндө түшүндүрүп берди. Ал орусиялык вакцинаны сатуудан киреше таппай тургандыгын дагы бир жолу кайталады. Да. Албетте, бул биз үчүн өтө маанилүү социалдык долбоор. Мындан киреше табалы деген оюбуз такыр жок. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына алайык, Карагандыдагы фармкомпания бюджеттен 35 миллион доллардан ашык каражат алат. Бул акча казак бийлигинин коронавируска каршы эмдөөгө корото турган жалпы чыгымынын 1/3 бөлүгү. Комплексти көрүүгө барган журналисттер вакцина тууралуу маалымат алгандан кийин тарап кетишти. Ал эми Азаттыктын Нур-Султандагы журналисти Багдат Асылбек ишкерди артынан ээрчип, анын экс-президент Нурсултан Назарбаев менен кудалык байланышын жана кирешелүү бизнес тууралуу суроо узатканга жетишти. Тууганчылык мамиле менин бизнесиме таасирин тийгизген эмес. Мен эбактан бери эле бизнес менен алектенем. Журналисттин суроолорунан тажаган Боронбаев ага видеонун айрым жерлерин алып салууну да эскертти. Еще, ребят, пожалуйста. Жигиттер, дагы суроолор барбы? Багдат, бол эми. Сени аягына чейин кыйнайын. Бирок бул суроолорду алып сал, макулбу? Бир аз уят болуш керек да, жигиттер. Мен силерди сыйлап жатам. Силер да ошондой мамиле кылгыла. Макулбу? Кайрат Боронбаев буга чейин Азаттык радиосунун казак кызматынын Назарбаевдин кымбат үйлөрү тууралуу журналисттик иликтөөсүндө айтылган чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктүн айрымдары ага таандык экенин ырастады. У меня, ну да, есть. Ооба, бар. Анын эмнеси бар экен? Казакстанда ага эмне тыюу салынды беле? Мен баарын декларацияда көрсөткөм, салыгын төлөйм. Биз деген бизнес кылып жатабыз. Бизнесом занимается. Ал арада ишкерден РИА Новости кабар агенттиги 2002 жылы жарыялаган маалыматтын чын бышыгын сурадык. Анда президент Нурсултан Назарбаев Боронбаевдин Чехиядагы Ак сарайында эс алган айтылган, бирок ишкер андай маалыматты четке какты. Нет, неправда. Жок, ал туура эмес. Кайрат Боронбаев чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлкү инвестиция экенине ишендирүүгө аракет кылды. Это не зарубежная недвижимость. Это Бул чет өлкөлүк кыймылсыз мүлк эмес. Бул деген мейманкана бизнесине салынган инвестиция. Биздин Казакстанда да мейманкана бизнесибиз бар, билсеңиз керек. Мен албетте Казакстанга инвестициялайм. Чет өлкөдө менин инвестициямдын 5% болушу мүмкүн. я вкладываю в Казахстан. Назарбаевдин кудасы Кайрат Боронбаевдин Чехиядагы кыймылсыз мүлкү 436 миң долларга бааланган. Анын Британияда 40 миллион доллар турган хан сарайы бар экени айтылып келет. Ал эми Forbes журналы Боронбаевдин байлыгын 519 миллион долларга баалаган. Бирок ал басылма казак ишкери Назарбаев менен кудалашкандан кийин гана байлыгын жаза баштаган. Я не знаю, как они оценивают на самом деле. Мен чынында алар кантип байлыгымды эсептеп жатканын түшүнгөн жокмун. Бул туура эмес. Менин мындай акчам болсо кандай болмок билбейм. Эгерде сен акчанын сапатын жана көлөмүн түшүнсөң, анда ал такыр башка мааниге ээ. Менде андай акча жок. Менде инвестиция жасаганга жана иштегенге жетиштүү акчам бар. Достаточно денег, чтобы инвестировать и работать. Журналист Багдат Асылбек ошондой эле Боронбаевдин компаниясы былтыр канча салык төккөнүнө кызыкты. Очень много. Мы являемся, входим в пятерку самых больших налогоплательщиков. Көп төлөдүк. Биздин компания Казакстанда эң ири салык төлөгөн 5 компаниянын арасына кирет. Так канча экенин айта албайм. Чындыгында мындан дагы маанилүү көйгөйлөр бар. Коронавирустан улам азыр жагдай өзгөрдү. Жигиттер, кечирип койгула, бирок мен кетишим керек. Багдат, мени кечирип кой. Азыр мени шаардын акими 1000 деген киши чогулуп күтүп турат. Там у меня аким города живет. Извини, и
Жыйынга шашкан миллионерге маркум күйөө баласы тууралуу узатылган суроо жоопсуз калды. Ал эми Айсултан Назарбаев былтыр көз жумаардан мурун Назарбаевдин үй бүлөсүн сындаган бир канча билдирүүлөрдү тараткан. Ал Орусия менен Казакстанда бийликте тургандардын ортосундагы коррупция тууралуу маалыматка ээ экенин айткан. Дарига Назарбаеванын 29 жаштагы уулу Айсултан былтыр августта Лондондо каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.